7 номер minib turgan ekan, аты менен жалаваттын аты экен. Жолдар лимузинге таштады, тартып коёт. Siz berak жылып алыңчы, мына ат тартып коелу, мына лимузинге таштаган атты. Мына жолдар ушу менен таштады, мына 7 номерда экен жалаватты. Мына лимузин сайылаткан. Квартирада мурда, то есть. Эки жагынан тең бомба тай бар экен мына жерде. Эне тарабыда аябай күчтүү, ата тарабыда. Азыр мен сиздерге ушул тайдын маалыматын толуктап, тактап, эне жүйүнө чейин сурап алып берем. Анда эмесе сиздер видеону толук көрүп, каналга катталып, лайктан басып, мондай даңазалуу жылкынын балдарын издегендерге таратып өтүңүздөр. Аттын ээси жанымда турат. Assalamu alaikum Kırgız elim. Assalamu alaikum Karim aka. Алейкум ассалам. Şu атактуу аттын син сатайлы деп сизди чакырдык ака. Палтарашка. Былтыркы жайкы кулун. Желеде байланган жош, каштат, бүтчени карматат. Айтып кетсек, бул лимузиндин баласы. Атактуу. Эне тарабы мына Комсомолдо Толкун аканын суратынын кызы. Прямой. Прямой кызы. Бул да лимузин прямой баласы да, биринчи балдарынан. Мына Бешмеде Медерден досум бар. Ошол койгондо бияп барып кошком. Ошо өзүнөн алып кайра кошком да. Мали ака бейлерин кошкон, мен кошкон, ошо Медердин бейлери болуп. Ошо жылы насыт 4 кулум түшкөн. 4 эркек түшкөн. Бирисин ошо Нурлан ака алган. Жамбаш болуп калган алчы. Мүчө ашы зор. Демек бул Тамишке, Тамырланга өтөлөгүндө Нурлан ака да мезгилинде коюлган балдар экен да. Биринчи июнүнө койгон, биринчи коюлган. Ошо үйдөн келгенден кийин анан Тамиш акага сатылып өткөн. Жакшы экен. Жакшы иним. Бирөөсү ошо Жамбашында жакшы акчага сатылган. Бирисин Барпыга кеткен ошо. Маратка? Марат акага. Тамиштин жерине. Жүздө алып кеткен. Жүзгө мал алып кеткен. Кулунда. Андагы жакшы акчага алып кеткен. Канча калды эле? 230 калган. Кулун мезгилинде. Кулун мал мезгилинде. Шунун шеригини. Шеригин. Бир шериги Жамбаш болуп калганда? Жамбашдан 150 алган ака. Нурлан ээси. Нурлан ака алган. Ал каякта экенин билбейм. Нурлан ака да өзү Америкада го. Жакшы. Мунун эне жагына дагы эметели. Эне жагы дагы Толкун акадан Медер досум бейлерди алган. 5-6 баш бей алып, ошолорду мен кызыгып бир бээси мага саткан. Ошондон алып анан кошконбуз да. Жакшы. Дайли бар. Любой мындай сураштырам десе, видеолору бар, сүрөттөрү бар. Мали акада 2 бээсин кошкон, бир кунанан бир чоң жакшы бээси бар. Ошо эне баланы кошкон да. Жакшы экен. Демек бул желеде байланган колго көнгөн экен да? Жайкы кулун. Жайкы кулун. Мен жанакы Сарыбулагын Тымабулагына кетип атканда, сиз кымыз ичип атып, желеде турганда тарткансызбы, ошол кулун да. Жакшы экен. Жакшы. Бутугол ден соолугу жакшыбы? Бутуголу ден соолугу жакшы ака. Ошол. Эми сиз дагы алуучу, сатуучунун ортосунда көпүр болуп калдыңыз ака. Бир себептерден болуп. Эми жак онлайн базар болуп кетти да бул дагы. Ошого ака ушу сизди чакырып сатайлы дедик. Жанакы убагында сатпайсыңбы, сенде бар экен деп сурагандар. Сураган сатпайсың андай да. Анда срочно акча керек болуп калганда эл келе коелу деп ака ушуну сизди чакырдык. Туура эле, жакшы. Баасын канча дейсиң? Баасын ака 350 миң. Жакыныраак эле кылып сатабыз ака. Жакшы экен. Мен жакындан тартайын. Анан дагы маалыматын улайлы. Бунун атасын Тамирлан досум алып, азыр 1-2 жылдан бери айгыр коюп атат. Кулундары азыркы жигит айткандай эле ушул 200 менен 300 ортосунда болуп атат чамасы. Кимге жакса чалып байланышасыздар. Мына атасынын тайтасын дагы мен сүрөт видеосун кошуп өтөмүн. Ушундай көк чоң ат, жанагы сураттын балдары көп жака тарап көп жарап аткандарыны билгендер көп эле болсо керек. Мына буту болуп туяктары. Маңдайы жаман курсагы чоң экен бирок. Мына алдыңкы туяктарда иш жака жанагындай экен да. Кичине эметип турат экен. Арткы туяктары кара экен. Бийик экен. Ичкери жактары курсактары. Алсын чыгып кетип Карим ака. Этин ичине тыштай берди. Көкчөйүп кеттиби? Көкчөйүп кетти, ооба. Сарыбулакка. Ооба. Калмак кыршын.
Жақсы екен. Мына ушултай арт жағында тартып қойын. Чатқа аяғына. Бері қайыңыз. Мынау төш, омыраусы, сүйектері. Мынау құлақ башы, қабағы. Кейінгі жылы жайда құнан болады екен де ошонда? Мына керек. Мына 25-ке. Палван тай екен да, жақсы. Мына ушул бул тайдын адресі азыр Жалал-Абад обласы Сузак району Кыргызстан деген айылда турат. Жолдун жээгинде, жакын жерде. Келип көрүп, байланышып, келишип алсаңыздар болот. Жанагындай лимузинди барыбыз эле таанысак керек. Бышты кезинде квартира сайылган улакта лимузинге таштап алып, ошондон лимузин аталып кеткен атасы. Кийин ушул жерде Тамерлан деген барпылык балага сатылды. Атасын көп Өзбекстандан, Арак-Бирактан көп сурады жана интернетте. Ушул жерге сатам, кулун урук ушул жерде калсын деп Нурлан ака. Азыр Америкадан көрүп атсаңыз жазып коюң. Ошентип сатылган эле бунун атасы. Жемге үйрөнгөн. Сабыз, алма, бүт нерсе үйрөтүп. Ойлогон кыстаган турмуш жакшы ниет бар эле өзү. Ат кылып мине депчи. Ошого сатып атабыз. Бол плюс 996 554 554 777 777 791 WhatsApp'тагы прямойда ушулда чала бересиздер. Лимузин деген ат бул өзү Төгө Чоң Ачынын Алмалуу деген айылынан Токоматов Казыбек деген кишинен кайнатам болот. Ошондон бириси менен алган мен. Энеси менен алган. Энеси менен. Бул эмеге барып такалат. Бул ат Сулайман Палвандын атын ошо Тораты мен көрүлө экем. Ушул аттын уругу болуп кетет. Торат болса жана Кочон Палван менен эңишке түшкөндө турат экен да, мен видеосу да болса керек менде. Азыр жакында эле үйүрдөн келди деп аттыңыз. Ооба, бул жакында үйүрдөн келди. Такасы деп Жалпакташ бизде бир укам бар эле. Ошол минип укам аты келди, унутуп калдым. Ал баягы Жодарлы менен чогуу жүргөн эме. Рамазан эмеспи? Рамазан укам. Ал Рамазан алып кирип, карандагы алып чыгып, келатканда баягы меселер тороп бөлүшөбүз дегенде анан берип салган. Балдар ула ат жакшы зор экен да барды келип сүрөткө түшүп, нары 2 машина атыштады деп. Башка шопур менен эле. Бир эле улакта. Бир эле улакта башка катар 2 машина калып чыккан экен да акырында. Ооба, башка балдар менен. Кудай шүгүр деп сүйүнүп ошол бойдон. Барган жерден куруп келбейт да. Куруп. Мына биде Чубак Ажын улагы да эмне элешти ошол жерде дагы. Ооба, Чубак Ажын улагы. Руслан алды? Руслан. Тай менен бирдеке алды. Анан бул баягы квартира сайылган улакта мен билем да, Инстаграмга да жүктөгөм. Ошондо лимузинге таштаган, а? Ооба, анда лимузин калып, пыштысында таштаган. Ошол кличкасы ошондон кийин лимузин болуп калды. Ошол бышты кезде эле. Пышты болчу.